Veriş için söz verilir deputat Jakış Ruslanbek Şergaziyevичке. Саламатсызбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар, урматтуу Орозбек Кадырбекович. Айыл чарба, сугат жерлер жөнүндө айтып кеттиңер. Мындай карап көрсөк азыр Бишкектин тегерегинде, ошол эле Сокулук районунда, Аламидин райондорунда Бишкектин тегерегинде айыл чарба жерлерин, сугат жерлерин ошо жер мафиясы деп атабыз, шылуундар, аферистер мисалы бүт даярнысын сатып жибергендер. Биздин жети дуандан келген мигранттарыбыз баягы балдарына, кыздарына бир жер болуп калса экен алышат экен, 5000 доллардан 10 000 долларын алат экен. Же жашыл китеби жок, же кызыл китеби жок. Анан айла жок алар алгандан кийин. Там салат. Көчөсүнө шагылтып өздөрү условия түзөт, суу киргизет, свет киргизет. Баягы шылуундар гектарларын жерлерди алып туруп сотуп сатышат дагы, миллиондогон долларлап прибыль көрүшөт. Бирок алар эч бир жазага тартылган угул элекпиз да. Мына макамдуу 47 конуш бар Бишкек шаарында. Макамсыз андан да көп го дейм. Бүт ошо шылуундар мынакей жерлерин баарын саткандагы бири да жокко тартылган жок. Карапайым эл айласыздан 1 жыл жашайт, 2 жыл жашайт, алдайт аларды. Жаз кезин мамлекеттер кызыл китеп берет. Күз кезин мамлекеттер кызыл китеп берет. Анан айтат, жаз кезин пикетке чыгабыз дейт. Күз кезин өкмөт башын коркутабыз, анан ал силерге берет деп. Ошол шылуундарды, ошол аферисттерди катуу жоопкерчиликке тартыш керек биринчиден. Анан ушул боюнча урматтуу Орозбек Кадырбекович, сиздин мынакей айтып атасыз, буга чейин бул мыйзамды алып келип аткандан кийин так маалымат чогулткандырсыздар. Буга чейин ушундай шылуундардан баардыгыбыз эле билебиз, кайсы жерлер кимдер сатканын деле. Канча киши жоопкерчиликке тартылды. Жана кайсы жерлерде жолдор, кайсы жерлерде жерлер сатылды. Анан ошол айтып жатасыз, 5 жылдан 7 жылга чейин депчи. 15 жылдан 17 жыл кылыш керек буларды. Карапайым элдин чөнтөгүн кагып туруп, миллиондогон долларларды алып, өздөрүнүн элита сөрөй кылып, кымбат машинада, кымбат үйлөр жашашып атат. А биздин 7 дуандан келген бир туугандарыбыз ошо 4000 долларга жашап, мына балдарын 10 километр, 20 километрден алып келип, шаардын борборун алып окуп жатышат азыр. 960 орундууда 4000 окуучу окуп жатат азыр. Элестетсеңиз, 1 класс 65 бала окуп атат. Ошол Ак-Ордодо ала турган болсок. Ошолордун бүт жанагы шылуундардын азабынан. Ушуну айтып кетсеңиз. Русланбек Шергазиевич, туура айтасыз. Ошондой мен баяндамада айтканда дагы жер мафиясы турган, атайын бул кызмат адамдарынан, нотариустерден, ошол биз Минюстун өзүбүздүн айтайлы, могу нотариустер дагы жана доверенности берип, айыл чарба жерлерин 4 сотик, 5 сотик кылып бөлүп, жанагы кээ бир адамдарга үмүт тартуулап, могу турбайбы документ десе ишенип алгандар да болгон да. Биз мына Сокулуктан эле 1 ай болду, 2 нотариустун лицензиясын чакыртып алдык, ошондойлорго барган. Анткени 2016 жылдан бери айыл чарба жерлерди баягындай бөлүп, жана 4 сотикке тыюу салынат болчу да. Ал эми сиз айткан жана шылуун топтордун жетекчилерине мына 4-пункт менен ушундай жер участоктор мыйзам алууну, уюштурууну жетектесе, 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштап атабыз да. Мындай да Орозбек Кадырбекович, сиз айтып жатасыз. Ошо нотариустардын лицензиясын чакыртып алдык депчи. Ушул жерде мына прокурордун орун басары отурат. Ички иштер министринин өкүлдөрү отурат. Аларды кылмыш жоопкерчилигин тартыш керек. Ошолорду камаш керек. Миллиондор ошолор кустуруш керек. Анткени ошолор доверенность берип, карапайым элге үмүт артып жатышат. 7 дуандан келген элдин баары сизге окшогон акылдуу же билимдүү эмес экен да. Баягы мамлекеттик иштеген же ошондой частный нотариустар колунда доверенность берип атса, ошол доверенность ишенип жатышат. Ошол доверенность жазылып турат 50 сом деп. 2,5-3 миң сомдон берип атат ошол жерден. Анан бул чакыртып алган бул мындайча айтканда, урматтуу министрдин орун басары, бул уят нерсе. Андай нотариустарга иш козготуп каматыш керек аларды. Миллиондон доллар кустуртуп, мамлекетке зыян келтиргендер кимдер? Ошолор нотариустар, жана жазып бергендер. Жана жер мафиясы менен биргелешип, чогуу берип жатышат булар, көрдүңүзбү? Анан эртеңки күнү ошол жерде жашаган биздин карапайым элде кымындай да күнөөсү жок алардын. Алар жашайт. Анан кийин чыгышып атпайбы пикетке, бизге мектеп салып бер, жол кылып бер, свет куруп бер,
Карапайым эле ошону требовать этет да. Ошол услугу миллион долларга саткан жанагы жер мафиясынын мафиозниктери. Ошолорду кылдырыш керек да. Сен алдыңбы бул жерди? Биринчи мектебиңди сал, жолуңду сал, светиңди кылып бер. Ана элге услуга түшүп берип анан сата бер участогуңду деп. Бизден наоборот сатат дагы, ошо нотариустар менен биргеликте. Андан кийин мамлекеттин мойнуна отургузуп коет. Ким күнөөлүү? Президент күнөөлүү. Ким күнөөлүү? Өкмөт башчысы күнөөлүү. Ким күнөөлүү? Укук коргоо органдары күнөөлүү болуп эле анан жатып калышат. Карапайым элди жаманат кылат да ушунун баардыгын. Туура айтасыз, биз лицензиясын алып эле анын кайра бүт материалдарын алып прокуратурага өткөзүп бергенбиз.